ошончо убакыттан бери эч ким урдаган жок. Мисалы аш жасайм десе, плов жасайм десе, ага бир мындай кургагыраак тактайлар жакшы да. А бул жерде болсо 3 кап отун бар да. Шаардын баарын талкаладың, бактардын баарын каяктан алып атасың деп. Кооптулугу көп болуп кетсе, анда тескерисинче бизге акча төлөп беришет. Биздин жумуш андай эмес да. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүн биз калкты жайыгышыды отун менен камсыз кылып келе жаткан каармандардын бири Ырыспай мырза менен маек куруу алдында турабыз. Биздин каарман кардарларына өзгөчө шарт түзүп койгон. Тактап айтканда, ал ар бир отундун түрүн өзүнчө текчелерге тизип, ар биринин баасын жазып койгон. Саламатсызбы, Ырыспай мырза, Саламатсызбы, келиңиздер. Алгачкы эле сурообуз, ушул отундун ар бир түрүн өзүнчө текчелерге тизип, өзгөчө кылып сатуу идеясы кайсыл жактан келип чыкты? Бул баягы эле интернеттен көрүп калып, анан ушул идеяны Кыргызстанга кылсак болобу деп видео чыгарганбыз Instagram аккаунтубузга. Анан ал жакта бир 700 миңдей просмотр болуптур, бирок 90% негатив жазыптыр да, болбойт, Кыргызстанда, Бишкекте болбойт деп. Анан ички дүйнөбүз бир эме болуп кетти, кантип эле биз Европадан эмнебиз кем калышат деп, ушунчалык биз эме адебибиз жок калкпызбы деп, жок кандай кылсак болот деп өзүбүзгө далилдеш үчүн ушуну бир кылдык элек. Анан Кудай буйрса эми дагы башка орундарды карап жатабыз, башка орундарга да алып барып коюп, анан биз деле кылып койсок сонун болот экен. Кылганыбызга бир канча болду? Аз эле убакыт болду, бир канча убакыт, бирок ошончо убакыттан бери эч ким урдаган жок, эч ким алып кеткен жок, сындырып кеткен жок. Ата элдин баары айтып атты эле, отунуңарды алып кетип калат, акча бербейт депчи. Карап турсак, бул отундардын ар биринин өзүнүн баасы жазылыптыр. Бул отундардагы баанын айырмачылыгы эмнеден улам келип чыгат? Мисалы, мен сыяктуу отунду жакшы түшүнбөгөн адамдар бар экен, ошолорго түшүндүрө кетсеңиз. Отундун принципе баалары окшош эле баарыныкы. Болгону бул кутучанын көлөмү ар кандай да, ошон үчүн. Мисалы, бул 600 сом деп койгонбуз бул жака. А бул жака болсо, могу кап бар го. Бир кап отун болсо 250 сом да шаар бою сатылат. 250-300 сом. А бул жерде болсо 3 кап отун бар да. Демек, бул баа текченин өлчөмүнө карата коюлган, Текченин өлчөмүнө карата, ооба. Түшүнүктүү. Өзүңүз айтып калбадыңызбы, ар биринин баасын коюп койдук, кардарлар келип QR код аркылуу төлөм аткара беришет экен. Такыр буга чейин алдап кеткен, бекер алып кеткен учур катталган жокпу? Жок, андай Кудай сактасын, андай учур болгон жок. Дагы мындан ары болбойт деп ишенебиз. Деги эле отундун күйүмдүүлүгү боюнча айырмачылыктар болобу? Мисалы, биз кышкысын көмүр алып атканда чогуу жакшы сакталат экен деген сыяктуу өзгөчөлүктөр менен алабыз го. Отунда ошондой айырмачылыктар болобу? Ооба. Биз даже сурайбыз да. Отунду эмне кыласыңар депчи, бизге клиенттер чалганда, анан айтат, тамак жасайбыз деп. Эмне тамак жасайсың дейбиз да. Мисалы, аш жасайм десе, плов жасайм десе, ага бир мындай кургагыраак тактайлар жакшы да. Бат-баттан кылганга, анан эт бышырат элем шорпого десе, анда мындай таптуу отундар жакшы. Анан шашлык кылат элем десе, аларга бир мөмөлүү отундар жакшы ушундай. Отунду кайдан алып келип сатасыздар? Өзүңүздөр келип жарасыздарбы же даяр алып келип беришеби? Ушул суроо бизге абдан көп берилет. Каяктан аласың? Анан негативчилер, хейтерлер бизди талкалайт интернеттенчи. Шаардын баарын талкаладың, бактардын баарын каяктан алып атасың деп. Шаардан бир бак алсаң, уголовный дело козголот дагы. Анан административный штраф менен кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар ал жакта, бирок камалып кетиш ыктымалы да бар да, коркунучу. Шаардын баарын талкаладың, бактардын баарын каяктан алып атасың деп. Андай бир эме кылыш бул азыр мүмкүн эмес да. Камаласың да строго ал нерсе үчүн. Анан көрөрмандарга айтабыз, биз андай жанакы не деп коет, дровосек дейби, ушундай бир эме экологияны бузган жаман адамдардан эмеспиз. Отунду кадимкидей эле бизде Лалафо деген эме приложение бар эмес беле? Лалафодо биз атайын өзүбүзгө профиль сатып алабыз. Жылына примерно 20-30 миң сомдон төлөйбүз ага. Анан ал жакта отун сатып алам деген рекламабыз бар. Анан элдер бизге чалышат, кадимки эле өзүнүн огородунда, мисалы мен эртең мону стройка кылсам, могу жаңгакты алышым керек да. А мен өзүм ала албайм да. Анан Лалафодон чалам. Мага чалышат, бизге окшогондор толтура Лалафодо. Отунуңду аралап алып кет деп. Анан барабыз дагы, кээ-бирки учурда болот, бекер алып кетебиз, кээ-бирки учурда акча төлөп алып кетебиз. Кооптулугу көп болуп кетсе, анда тескерисинче бизге акча төлөп беришет. Биз акчасын дагы алабыз, иши отунун да алып кетебиз. Биздин жумуш сонун да. Ким кылат эле мындай жумуш десе, биз келип ачык айкын айтып беребиз бүт баарына.
аябай эле кирешелүү бизнес турбайбы анда, Кирешеси жактан эми чай май Аллага шүгүр жетет. Жакшы. Отундун өтүмдүүлүгү жыл бою бирдей боло береби же кышкысын гана өтүмдүүлүгү жогорулайбы? Көп кишилер айтышат ушул кар жааганда суук болгондо отун өтөт депчи. Тескерисинче биздин жумуш андай эмес да. Билбейм эмнеге. Кар жааганда бизде жумуш тышына болот да. Тескерисинче? Анан бизде көбүнчө эме үйдө көмүр жаккандар алып атпайбы отундучу. Клиенттер аз да андайчы бар, бирок аз. Көбүнчө болсо кафе, ресторан, баня, ушундай эс алуучу жайлар. Ал болсо кышында бүт эле жакта эме го, мёртвый сезон. Ошого байланыштуу ошондой окшойт. Эң негизги сезон бул күзүндө болот. Элдер күзүндө заготовка кылышат да кышына. Той топурларга, Күзүндө тойлорда көп болушат, үйлөрүнө алышат. Сиздин социалдык тармактагы жеке баракчаңыздан көрүп калдым. Бекер отун алып кеткиле деген сыяктуу видеолорду жүктөйт экенсиз. Эмне үчүн отун бекер? Бекер отундар болот да, жанакы эле айтып атпайбызбы, биз барып бактарды кыйып алып кетебиз го. Бирөөнүн огородуна барып бакты кыйып алып кетсек, ошол жерде кээ бирки клиенттер менен эме бүт тазалап кет деген келишимдер болуп калат да. Анан ошол учурда биз барып жетишпейбиз да. Анан ошол отунду элге чыгарып берсек, ким муктаж болсо, кимге керек болсо алып кетсе деген. Жашоодо ар кандай кырдаалдар болуп калат эмеспи? Кээде бекер отун бересиңби деп жардам сурап кайрылгандар болобу? Андайлар көп болот, бизге комментарийге жазышат, анан директке жазышат. Бирок ар бириңиздерге жооп бере албай атабыз, бирок жооп берген аракет кылып атабыз. Анан бизде көп чыкпайт да бул. Бир жумада бир портер же 2 портер чыгат да. Кайрылган кишилердин саны абдан көп. Анан жетишпейбиз, анан ар бирине очередь менен өзүбүз байланышып, бул жерден алып кетсеңиздер болот деп айтабыз. Анан кээ бирки учурда болот, мындай өтө мындай алып кеткенге мүмкүнчүлүгү болбосо биздин балдар өздөрү жеткизип беришет. Отунду бекер тараткан учурларыңыздарда, мисалы, отун жагуу үчүн гана эмес, башка максатта отундарды алып кеткен учурлар болобу? Мисалы, сиз чоң отундарды эт чапканга алып кетсеңиз болот деген видеоңузду көрүп калдым эле. Мындай өтө чоң болсо касапчылар алышат, анан мындай дөңгөчтөрдү үйүнө алып кетишет. Азыр бизде акыркы күндөр эме мода болуп кетпедиби? Азамат чогулдур. Кеминдеги. Анан элдин баары ошону азыр ким тушоо той кылат, башка той кылат, элдерге сонун оюн болот экен да, ошолчу. Анан бизден дөңгөч барбы дейт, анан сурайбыз, тиги мык какканыбы десек, ооба дейт, анан келип алып кете бериңиздер дейбиз. Анан ошого алышат. Анан көбүнчө азыр декорго алышат, үйдүн астына мындай кичинекей бир отун тизгич полка жасап туруп, анан отундарын тизип коюшат. Өздөрү хотя жагышпайт үйүндөчү. Газ колдонушса деле, бирок кооздук үчүн коюп коюшат да. Муну отунду тизип койсоң, эшиктин астында бул сонун кооздук берет да. Маектин соңунда өзүңүз жөнүндө жалпы көрөрмандарга маалымат бере кетсеңиз, деги эле сиздин баракчаңызды караганыбызда дагы сиз жөнүндө такыр маалымат жок экен. Кайсыл жердин кулуну болосуз? Келечекте дагы кандай максаттарыңыз бар? Мен өзүм атым Алимов Ырыспай. 32 жаштамын, үй бүлөлүмүн, 5 баланын атасы. Бул ушул айылда төрөлүп чоңойгом, Аламүдүн айылында. Анан бул жумуш менен алектенгенибизге 5-6 жыл болуп калды. Башында баштаганда өзүм алып келип, анан өзүм отун жарып, азыр эми команда менен иш кылабыз да. Анан келинчегим чыгып, мешокко салып, капка салып жардам берчү да. Үй бүлөлүк бизнес болуп калган. Үй бүлөлүк болуп башталган башында, анан ушинтип келинчегимдин салымы чоң бул жумушка. Анан команда чогулуп баштаганда келинчегим ошол командага обед даярдап берчү. Азыр болсо декретте да бала менен үйдө. Анан кадимкидей билинет, азыр болсо бияктан обедти ашканадан алабыз дагы, билинбегени менен көп расходдор болот экен да. Келечекте максаттарыбыз эми элге ыңгайлуу болуп, торговый центрлер көп болуп атпайбы? Мисалы эме цеттерчи, Глобус, Азия ошол сыяктуу магазиндерге койсок, өзүбүзгө бир полка сурап алардан, анан ошол жака койсок, элдер кирип алып кете берсе 24 саат. Бизде болуп калат, эми ар кандай учурлар болуп калат да, түндө да сурап калышат отун. Анан ошого түн болобу, күндүз болобу элдерге ыңгайлуулук түзүп берсек, масштабка чыгып ошондой кылсакпы деген ой болуп атат. Анан дагы деле ошол жерде медалдын экинчи тарабы бар эмеспи? Анча продуктты каяктан аласың дегенчи.
Анча продуктуну Зеленстрой деген бизде өкмөттүн эмеси бар, ишканасы. Ал Зеленстрой өкмөттүн биздеги шаар боюнча негизи эле мамлекет боюнча бактарды жол жасаганда алышат. Анан ошол жердеги кооптуулар болот, чирип калган болот. Кече катуу шамал болбоду? Ошондой учурларда кулайт, кишинин үстүнө, машинанын үстүнө кулайт. 2-3 жыл мурда 5-кезде бир киши каза болгон. Ошо бак кулапчы, 5-6 жыл болуп калды. 2000 анчанчы жыл унутуп калдым мен, адашам, кечирим бирок билем да ошол историяны. Ошондойлор кооптуулуктардан алар мамлекеттин ишканасы барып кесип алып кетишет базага. Ал базадан любой адам барып сатып алганга укугу бар. Биз дагы кээде жумушу жок отурганда барып ошол ишканадан сатып алабыз. Мамлекеттик ишканадан мамлекетке акча төлөп, анан ошол отундарды алып, анан алып келип биякта жарып, анан кайра элге сатабыз да. Ошондой иш кылсаңыздар болот. Учурда кулалыгыңызда канча киши иштейт? Бир 5-6 бала иштейт азыр. Демек бардык жактан аларга айлык акы төлөп, ошолорду камсыз кылып бересиз. Ооба. Ырыспай мырза, сиздин ар бир келечекке койгон максаттарыңыз орундалсын. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз дал ушул Ырыспай мырзадай отун менен бизнес кылууну кааласаңыз, Ырыспай мырзага кайрылып кеп кеңешин алсаңыздар болот. Маек соңунда дагы бир айтчу нерсе, ар бир бизнестин артында талыкпаган эмгек, өжөрлүк жатарына дагы бир ирет ынанып отурабыз.